Подписаться деген кнопканы басып, жанында қоңыраушонда сөз түрдө баса кетиңиздер. Ал эми видеого сөз түрдө лайк басып коюңуздар. Кудул Гүлжайна Атакановага тармактык бизнестин жетекчиси Бакыт Алиев арыз жазды. Бул туурасында ырчы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу айтып чыкты. Кудул арызды окуганга чейин ишенбегенин айтат. Арызды колума алып окуганга чейин ишенген жокмун. Көргөн көзүмө ишенбей кайра окудум. Эгер такыр чечилбей турган маселе болсо да, мынчалык не сабалда болбойт элем. Күткөн эмесмин. Сооптун түбү тешик деген ушул беле. Канча адамдар арыз жазабыз дегенде койгула, андай кылбагыла, баары жолуна түшөт. Көрөсүңөр, мурдагыдай иштейт деп таламын талашып жүргөнүмө жол болсун. Арызды жазганга кантип кол барды, кантип калем сапты кармап жазды. Жазып жатканда көз алдына ушунча чогуу жүрүп, чогуу иштеп, ысык суукта чогуу болгондор кантип келбеди. Бакыт Алиев ушундай адам белең. Менин жакшылыгымды унутуп койгон болсоңор, Кудай таразаласын деп жазылат билдирүүдө. Андан тышкары Кудул көрөрмандарынын суроолоруна жооп берип жатып, бул окуя ага чоң сабак болгонун айтты. Азырынча тараптар окуя тууралуу кеңири түшүндүрмө беришет. Чүй облусунун Кемер районундагы христиандар көрүстөндөгү тосмолорду талкуулап кетишти. Бул тууралуу Суперкейчи порталына Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык 10 февраль күнү милицияга РВ аттуу жаран кайрылган. Ал христиандар көрүстөндөгү тосмолорду белгисиз адамдар талкуулап кетишкендигин билдирген. Талкууланган тосмолор райондук администрацияга өткөрүп берилди. Бул факт боюнча Кемер райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери уланууда деп билдиришти облустук милициянын басма сөз. Бишкек троллейбус башкармалыгынын бардык кызматкерлеринин эмгек акысы 40%га көтөрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Жорлагандан кийин троллейбус айдоочуларынын орточо айлыгы 25 000 сомду түзөт. Мындай чечимди мэр Айбек Жунушалиев эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында айдоочулардын жана техникалык кызматкерлердин ишинин көлөмүн жана графигин тыкыр көзөмөлгө алгандан кийин кабыл алды деп жазат басма сөз кызматы. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө коомдук транспорттун айдоочуларынын жетишсиздиги курч көйгөй болуп, анын негизги себеби айлык акынын аздыгы болуп саналат.